Сооротуучу Кудай. 23-июнь. Эгерде мен Теңирдин катышуусун сезбей калсам, эмне кылышым керек? Бул абдан маанилүү суроо. Эгер сен Теңирдин жакындыгын сезбей калсаң, анын сага айткан сөздөрүн укпай калган болсоң, анда анын сөздөрүнө баш ийбестик кылгансың. Эгер Кудайга баш ийбестик улана берсе, абийириңдин үнү акырындап отуруп, таптакыр угулбай калат. Ошондо Кудайдын үнүн, анын жетектөөсүн укпай каласың. Эмне кылуу керек? Теңирге келип, тил албастыгың үчүн өкүнүп, кечирим сурап, ыйык рухтан сага жумшак жүрөк беришин сура. Кудайдын сөзүн көп оку. Забурга өзгөчө көңүл бур. Забур китебиндеги сөздөр жүрөккө тийип, аны ээритип, кайра жумшак кылуу жөндөмүнө ээ. Ошондон кийин ыйык рух жүрөгүңө бир нерсе айтса, ага баш ий. Кудайдын сөзү отун сыяктуу. Эгер сен сөздү жүрөгүңө салсаң, ал жүрөгүңдө алоолонуп күйүп, ыйык рухтун үнүн угууга жардам берет.